Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilahe illallah kelimesин tafsillеп жүргөндөр bunun manisi эмне деп сураса, Аллахтан башка эч ким жарата албайт, эч ким кудуреттүү эмес деген адамдар бул тек гана Аллах Тааланын рубубия сыпатынан чыга албайт. Адашкан кейбир тайпалар жана философия илиминен алек болуп кеткендер бул динде дайым эле Аллахтын бар экендигине далилдерди издеп жүрө берет. Аллах жаратуучу, Аллах рызкы берүүчү, Аллах Таалам өлтүрүүчү деген Аллахтын сыпаттарын, рубубия сыпаттары. Рубубия деген Аллахка таандык болгон тирилтүүчү, өлтүрүүчү, жаратуучу, рызкы берүүчү деген сыпаттары менен алек. Ал эми жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылуу деген сөздөрдү таппайсың алардан. Вала ядкуруна ал-улухия абадан. Ал эми муну карап көрө турган болсоң, бул мушриктердин дининен чыкпайт мындай түшүнүк. Эмнеге? Юнус сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таалам «Кул май ярзукукум минас самаи вал арди амма ямлику самаа вал абсар». Айткын, силерди асман, жерден ким рызкы берет? Силердин угууңар, көрүүңөр баардыгын Аллах Таалам ээлеп турат. Аллахка таандык өлүктү тирилтет, тирүүнү өлтүрөт Аллах Таалам. Бул аламды башкарып турат. Ким ушул нерселерди кылат десе? Фасаякулун Аллах. Аллах деп айтышат. Кимдер? Айткандар, мушриктер. Мурун эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин эле Меккенин мушриктери Аллах Тааламдын бар экенин, ал рызкы берүүчү экенин, ошол өлтүрөт экенин, ошол кайра тирилтет экенин билишкен. Мындайча айтканда, аламдардын Роббисин таанып билишкен. Бирок алардын кемчилиги وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Алар Аллахтан башка нерсеге да ибадат кылышчу эле. Ал нерселер аларга зыян дагы, пайда дагы бербесе. Эмне деп айтышчу эле? Булар Аллах Тааламдын алдында бизге шапаат кылуучулар деп ибадат кылышкан. Алар айтпаччы, ошол сыйынып аткан нерселери ушул жаратат, ушулар рызкы берет деп айткан эмес. Алар болгону сыйынып аткан нерселерибиз бизге ортомчу болуп берет. Аллахтын алдында бизге шапаат кылат деген түшүнүктө болушкан мушриктер. Айрым адамдар ушул нерседе чаташышат. Мушриктер десе ойлойт, бир буттарга сыйынып, ошол буттарды Кудай деп тутуп алды. Ошол жаратуучу, ошол рызкы берет деп түшүнүк. Жок, алар ортомчу кылышкан. Мына ушул ла илаха иллаллах келмесин. Негизги максат жалгыз Аллах Таалам өзүнө ибадат кылууда болуп атат. Аллахтын бар экендигинде эмес, ошого биздин мамилебиз, кылып аткан ибадатыбызда. Фa'lam anna hadhihi al-kalima nafiyun wa ithbat. Билгин, бул келимеде ла илаха иллаллах эки рүкүн бар. Жокко чыгаруу жана тастыктап Аллах Тааламдын өзүнө гана таандык деп бекемдөө. Мунун кайсы бири эле ажырап кала турган болсо, бул келименин маанисиси бузулат. Эр шаркак болуп туруш керек. Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 256-аятында айткандай: "Фамай якфур бит-тогут ва ю'мин биллах". Ким тогутка капыр болуп, жана Аллахка иман келтирсе дейт. Айткан жок, тогутка капыр болсо эле жетиштүү. Аягында болуп атат, жана Аллах Тааламга иман келтирсе. Капырчылыкты гана айтып койгон жок. Же жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана ишен деп капырчылыкты айтпай койгон жок. Аллахтан башка сыйынуучу заттарды биз четке кагып, танып, аны жокко чыгарышыбыз керек. Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылууну тастыктап бекемдейбиз. Аллахтан башка сыйынуучу нерселерди биз жокко чыгарабыз, моюндабайбыз. Махлукаттардын арасынан эң артык болгон керек болсо Мухаммад саллаллаху алейхи салам болсо дагы, пайгамбарлардын арасынан Аллахка жакын деген периштелер, эң жакын болгон Жибрил алейхиссалам болсо дагы, баардыгын биз алар ибадатка татыксыз, ибадат аларга кылууга болбойт деп танабыз. Жалгыз Аллах өзү гана татыктуу. Эгерде Аллах Таалам өзүнөн кийин дагы башка бир махлукаттарга ибадат кылууга уруксат бергенде, анда адамдардын арасынан эң шарапаттуу болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам
ага ибадат кылууга мүмкүн болот эле. Махлукаттардын арасынан эң шарапаттуу болгон пайгамбарга да болбойт. Аллахка эң жакын болгон периштелерге да болбосо, андан артык кимге болсун ибадат кылууга. Мунун бардыгын Аллах таалам таңган жокко чыгарган. Жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана ибадат кылуу. Андан башканы кимди шерик кыла турган болсо Аллах таалам ыраазы болбойт. Периште болсун, пайгамбарлар болсун, солих адамдар болсун, анан бияктагы дарак, таштар, күндөр, айлар, оттор биякта эле калсын, жаны жок нерселер. Вала юшрик би ибадати роббихи ахада. Аллах тааламга ибадат кылууда эч кимди шерик кошпош керек. Аллах таалам Куранда айткандай: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана ибадат кылгыла, шерик кошпогула. Мына ушул жерде эки рүкүнү бар деп өтүп белек. Жокко чыгарып атат Аллахтан башкага сыйыныла турган нерселерди. Ва'будуллаха, Аллах тааламдын өзүнө гана ибадат кылгыла. Тастыктап атат бекемдеп. Кымындай дагы Аллахтан башкага ибадаттын бир бурчун, бир сыныгын болсо да арнаган болбойт. Мына ушул маселеде караңыздар азыр кандай кээ бир топтор адашкан. Ла илаха иллаллах келмесинде, ошону ачыктоодо, түшүндүрүүдө адашкан. Мисалы, биринчи топтор фа ахлул вахдатул вujud Ибн Араби деген адам жана ошону ээрчигендер болгон. Вахдатул вujud деп коет. Булар ла илаха иллаллах деген маанини кандай түшүнөсүң дегенде адамдарга ушундай түшүндүрөт. Ла ма'буда иллаллах. Аллахтан башка сыйынуучу нерселер жок деп айтышат. Билесиздер, бул котормо туура эмес. Аллахтан башка сыйынуучу нерселер жок деп айтса, котормо бул туура эмес. Бул кайдимки эле ушул Ибн Арабидин адашкан тайпанын түшүнүгүндөй эле болуп калат. Булардын түшүнүгүндө мындай дешкен: мол аалам, махлукаттар эмне жаралган болсо муну Аллах жараткандан кийин мунун бардыгы Аллахтын бир мүчөсү деген. Жаратуучу, жаралуучу, махлук деп бөлүнбөйт. Бардыгы эле Аллахка таандык болгондон кийин Аллахтын бир мүчөсү. Вахдатул вujud деген бул дүйнө жабышып турган ажырагыс, бөлүнгүс нерсе. Бөлүнбөйт жаратуучу жана жаралуучу деп. Махлук, жаратуучу деп бөлүнбөйт. Эгер адам эмнеге гана сыйынбасын, уйга сыйынабы, бутка сыйынабы, даракка сыйынабы, күнгө сыйынабы, адамга сыйынабы, эмнеге гана сыйынбасын, бул Аллахка сыйынган болот деп кимдер айтышкан? Вахдатул вujud деген ушундай тайп. Алар бөлгөн эмес. Аллах өзүнчө жаратуучу, анан бул махлукаттары деген эмес. Мунун баары аалам Аллахка таандык. Эмнеге гана сыйынсаң, сен ушу Аллахка сыйынган болосуң. Ушундай ишенимде болгон тайпалар бар эле. Даракты ким жарат? Аллахтыкы, таш деле Аллахтыкы, от деле Аллахка таандыкпы, күн деле Аллахка таандыкпы? Бул Аллахтын мүчөсү. Эгер сен ушуга сыйынган болсоң, анда сен Аллахка сыйынган болосуң. Мына ушундай ишенимде болгон. Эгерде кимде ким ла илаха иллаллах деген келмени которгондо же түшүнгөндө Аллахтан башка сыйынуучу заттар жок десе, анда бул котормо туура эмес. Эмнеге туура эмес? Себеби Аллахтан башка сыйынуучу нерселер бар да, туурабы? Же жокпу? Индиялыктар уйга сыйынып атат. Канча деген улуттар бар, ар кандай эстеликтерге сыйынып атат. Айга, ташка, күнгө алар атып алган болсо деле сыйынуучу нерселер бар экен да. Кимде ким ла илаха иллаллах котормосун айт, кандай түшүнөсүң десе, Аллахтан башка сыйынуучу нерсе жок, жалгыз Аллах өзү гана десе, бул котормо туура эмес. Туурасы кандай болот? Эгер ушундай котормону айткан болсо, ушул вахдатул вujudтун котормо түшүнгөн түшүнүктөн чыга албайт деп айтышат алымдар. Себеби алар ал сөз менен эмнени айткысы келет? Аллахтан башка сыйынуучу нерселер жок десе, бул аалам бөлүнбөйт. Эмнеге сыйынсаң, сен Аллахка сыйынган болосуң. Себеби башка зат жок. Айга сыйынсаң деле ай Кудайдыкы, күнгө сыйынсаң деле күн Кудайдыкы, сен Кудайга сыйынган болосуң. Ошон үчүн Аллахтан башка сыйынуучу заттар жок деп айтышат. Ал эми Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок десе, бул котормо туура болот. Себеби сыйынуучу нерселер бар, бирок чыныгы сыйынууга татыктуу зат жалгыз Аллах гана. Аны башкалар жөн эле атып алган. Аллах таалам Хадж сүрөсүнүн 62 аятында айткандай: "Залика би анналлаху хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил ва анналлаха хувал алиюл кабир." Аллах таалам бул акыйкат, ал хак, ошол чындык ээси, татыктуу. Ал эми Аллахтан башкага сыйынып аткандар, дуа кылып аткандар, чакырык кылып аткандар, ал жалган. Аллах улук, андан башка нерселердин баары татыксыз, жалган нерсе.
Ошондуктан кимде ким ла илаха илlallah келмесин Аллахтан башка кудуреттүү зат жок, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка аламды башкарып турган зат жок, котормон айткандар бардыгы туура эмес. Мушриктер ушинтип айтып келген. Аллахтан башка кудуреттүү зат жок, Аллахтан башка эч ким жарата албайт, Аллахтан башка эч ким өлтүрө албайт, Аллахтан башка эч ким тирилте албайт деп келүү бул бүт Аллах Тааламдын таандык сыпаттар. Ошол түшүнүктө эле болуп келген мушриктер. Ал эми ахли сунна вал жамаа ла илаха илlallah дегенде ла ма'буда би хаккин иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок дейт. Сурайбыз, сен сыйынып аткан бул күнүң, айың, отуң татыктуубу? Сага пайда зыян бере алабы? Көп ушул сыйынгандар мушриктерден да суралганда алар эмне деген? Ооба, бул жарата албайт, өлтүрө албайт, тирилте албайт, рызкы бере албайт, мунун жаны жок, ооба. Бирок бул кыямат кайымында Аллах Тааламдын ортосунда бизге ортомчу болуп берет, бизди шапаат кылат деген. Ошондой түшүнүк менен сыйынышкан. Ал эми жөн эле Аллахтан башка сыйынчу заттар жок десе, бул сөз туура эмес. Эмнеге? Себеби Аллахтан башка сыйынып турган заттар көп сыйынып атат да. Сен жок десең деле алар бар деп сыйынып атпайбы? А эгерде биз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу, ошого акылуу зат жок десе, туура. Ошол татыктуубу, акылуубу? Жок, албетте. Ошон үчүн туура маани бериш керек. Чыныгы татыктуу, акылуу ибадатка зат бул Аллах Таала. Фa'lam anna hadhihi al-uluhiyya hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sir wal-wilaya. Билгин, ошо Аллах Тааламга ибадат кылуу, ошого таандык деген нерсе биздин заманыбызда кээ бир адамдар ушуну түшүнүп алды. Баланчага сыйынса болот, ошону ортомчу кылса болот, ал шапаат кылат десе, ошодо бир сыр бар. Олия деген түшүнүк бар дейт. Мындай чыкканда ал олия. Кыргызда ба эмне олия элең деп коет. Эмнеге десе, ал олия десе, ада бир сыр бар. Ал Аллах Тааламга болгон бир жакындыгы бар. Өзгөчө бир Кудайдын алдында ал зат. Мындай чыкканда кээ бир мүмкүнчүлүктөрдү берди Кудай Таалам ага. Ошон үчүн ага барып курбанчылык чалсаң болот, дуа кылсаң болот, ошодон барып жардам сурасаң болот. Себеби ада бир Кудайга болгон жакындык, бир мүмкүнчүлүктөрү бар деп. Валилах ма'нахул вали аллади фихи сир. Ошо вали деп айтуу менен, олиядык айтуу менен ар кандай аттарда болот. Кээбир эшен дейт, шейх дейт, олия дейт, кожо дейт. Сен эмне жакшылык каалай турган болсоң баргын, армандартыңды айткын, ал Кудай Тааламга чыгат, талабың, оюң, мүдөөң бат эле аткарып калат деп Аллахка эмес махлукатка акырын ушундай жол менен айдагандар бар. Сен канча жылдан бери дуа кылып жүрөсүң, дуаң кабыл болбойт. Ал эми баланча жерге барсаң, ошол адамдын батасын эле алып койсоң, болду, сен жолуң ачылат деп, жана бүү бакчыларга баргандай эле кээ бир ушундай ыйык деп аталган адамдарга барып, ал өзгөчө адам Кудайдын алдында. Ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Сен Кудайга чыкканга татыксызсың, себеби сен күнөөкөрсүң өтө. Сенин үнүң Кудайга жетпейт. Андан көрөкчө Кудайга үнү жеткен адамдарга баргын, ошолор аркылуу чыксаң, дуаң да, ишиң дагы бар, тез жылат деп, мына ошондой жол менен шайтан бир топ адамдарды казгырып келет. Тарыхтан бери ушул күнгө чейин. Эмнеге десе, бул өзгөчө адам. Кудайдын алдында орду бар адам. Анан башталат. Ошо адамды сыйпалап, мына интернетте жүрбөйбү? Сен 10 жыл дуа кылып кыйналып жүргөндөн көрөк, ушундай адамдарды тапсаң, алар Аллаху акбар деп койсо эле болду. Сен бүт ишиң ишке ашып кетет. Мына мушриктер дагы мурун ушундай түшүнүктө болгон. Ай, биздин үнүбүз Кудайга жетпейт, биз күнөөкөрбүз. Ортомчу издейле. Бул адамдар жаны бул дүйнөдөн өтүп кетти, Аллахка жакын, ушулар аркылуу биздин үнүбүз жетет. Булар ортомчулар, шапаатчылар деп атап алган. Болбосо кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, ошондой буттардын алдына барып курбанчылык союп, же бир нерсе дуа кылып жардам сурап атса, ошону Кудай деп атап алдыго деп. Кудай деп алар атаган эмес. Ооба, сыртынан караганда ал Кудай деп атагандай болот. Себеби аны Кудайга кылына турган ибадатты ошолор кармап койгондуктан алар үчүн Кудайдай эле сыйынышып атат. Мына ошентип шапаатчылар, ортомчулар деп жакындаган. Wa yaquluna innal mutaqarrib ilayhim mithlal mutaqarrib ila Allah. Аларга сен жакындап мамиле кылганың, бул Кудай Тааламга жакындап мамиле кылганың деп түшүндүрүп койшот. Башкалар ишенбегиле, бул ширк кылган жок, бул башканы Кудай деп атап кеткен жери жок. Бул Кудайга жакындаштын жолун, адебин тапты деп атат.
өзү прямой чыга албаганын билип мойнуна алып, анан Кудайга жакын болгон адамдар менен мамиле кылып атат деп түшүндүрүшүп коет. Бул шайтандын оюну, Алла сактасын. Мына мурунку мушриктердин түшүнүгү ушундай болгон. Эмнеге? Караңыздар. Ваябудуна мин дунилла ма ла ядуррухум ва ла янфаухум. Аллахтан башка нерселерге сыйынып атат алар. Аларга зыян да бере албайт, пайда да бере албайт. Зыянда да бере албайт сага, пайда да бере албайт го деп сураса, эмне деп жооп берген? Караңыздар. Ваякулун хаула, булар шуфаауна индаллах. Кудайдын алдында биздин талабыбызды талашып, ортомчу болуп берүүчү адамдар да деп түшүнүшкөн да. Мына авалкы биринчи мушриктер ушундай кылып эле сыйынып келишкен буттарга. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, эй ла илаха иллаллах деп айткыла, кутуласыңар Аллахтын азабынан, ийгиликке жетесиңер деген. Алар эмне деп жооп берген? Ажа алал алихата илахан вахида. Көрсөтөр, бул ла илаха иллаллахтын маанисин түшүнгөндө адам кандай жооп берген? Биз эмне сыйынып аткан кудайларыбыздын бардыгын бириктирип салабызбы? Бир эле кудайга сыйынып калабызбы? Биз ортомчу кылбайбызбы? Буларды эч кимди ортолбой түз эле бир жалгыз кудайга эле сыйынып калабызбы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жооп берет. Кээ бир арасынан мушриктерден чыгып алып айтты: "Анимшу васбиру аля алихатикум." Сабыр кылгыла, ушул жолду улай бергиле деп атат. Кээ бирлер чыкты: "Вакалу ла тадарунна алихатакум ва ла тадарунна ваддан ва ла суаан ва ла ягута ва яука ва насра." Ортомчу кылып сыйынып аткан буттардын аттарын да атады. Вад, суа, ягут, яук, наср деп. Таштабагыла муну. Бул ортомчу кылып аткан, үмүт кылып аткан, сыйынып аткан нерсени таштабагыл, улай бергиле, сабыр кылгыла. Ал Мухаммад сүйлөй берет, айта берет. Ал элди бөлүп чарып атат. Атаны баладан, энени кыздан, туугандарды бөлдү. Биздин ата бабаларыбыз айтпаган динди алып келди деп Мекке мушриктери каршы турган. Ла илаха иллаллах деген сөз, Аллахтан башка сыйынууга татымдуу зат жок. Буттарын баарын таштагыла, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деген алар балка менен баш кургандай эле болгон да. Ушунча түшүнгөн маанисин. Эми тилекке каршы бүгүнкү күндө канча адамдар ла илаха иллаллахны айтып коюп, мазарларды аралап, буттар, жанандай булактарды, дарактарга чөпүрөк байлап, ыйык жерлерге барып, сыйпанып, ошол жерден бир үмүт кылып жүрүшөт. Бирок ла илаха иллаллах да осундан түшпөйт. Билбейт мааниси эмне экенин. Мындайча айтканда, шейх айтып атат: эми мурунку мушриктер менен азыркы күндөгү мен исламдамын деп коюп, бирок ортомчуларды кылып, ортомчулар шапаат кылат деп сыйынып жүргөндөр Кудай деп айтап алса дагы, булардын ишеними менен мурунку мушриктердин ишеними бирдей эле дейт. Эмнеге бирдей? Лианна ал-айбра би хакаик ва лейса ал-айбра би алфаз вал мусталахат. Негизги максат айтыла турган кеп чындык акыйкатында, анын аттарында эмес, бир термин сөздөрүндө эмес. Мисалы, арак арам. Бирок аракты вино кылып аласыңбы, пиво кылып аласыңбы, шарап дейсиңби, ак суу деп айтасыңбы, жинди суу деп айтасың, баары арам. Ал арак арам. Адам башын айландыруучу нерсе. Кандай кылып ат менен атаба, ал арак бойдон калат. Мына ошондой эле биз Кудайга булар аркылуу жакындап атабыз, биз буларды ортомчу кылып атабыз, биз буларды шапаат кылат дейбиз деп, түрлүү түркүн Кудайга ушинтип жакындайбыз деп, кандай сөздөр менен атаба, ортомчу коюп, ошодон бир нерселерди үмүт кылып, биздин талабыбыз талашабыт деп амалдарды кылдыңбы? Алар түз сыйынган эмес. Айтып атпай, биз билебиз. Бул зыян да бербейт, пайда да бербейт болгону кыямат кайымда бизге шапаат кылып, талабыбыз талашып, ортомчу болуп берет. Биздин үнүбүз жетпейт Кудай тааламга деп. Анан бүгүнкү күндө кээ бирлер келип алып эле, Кудайдан башка жаратуучу жок, Кудай тааламдан башка рызкы берүүчү жок, Кудай тааламдан башка тирилтүүчү жок, Кудай тааламдан башка өлтүрүүчү жок, Кудай тааламдан башка аламды башкарып турган зат жок. Бул мушриктер ушуну билишкен, кеп буда эмес, Кудайдын сыпатында болуп аткан жок. Кеп биз тараптан Кудай тааламга болгон мамиледе болуп атат. Мына ушул болот айырма. Кээ бирлер мынтип ойлошот экен, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенде Меккенин адамдары Кудай эмне дегенди билген эмес. Субханалла, ушинтип ойлогондор бар экен. Меккеде Ибрахим алейхиссаламдын динин жолдогондор бар эле. Иса алейхиссаламдын динин жолдогондор бар эле. Меккеде ажылык кылынган, билесиздерби ушу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенче эле орозо тутулган, зекет, садакалар берилген. Себеби мурунку Ибрахим алейхиссаламдын дининен калган калдыктар бар эле. Алар Аллах таалам асманда деп ишенген, угуп турат, көрүп турат. Аллах өлтүрүүчү, Аллах тирилтүүчү, Аллах тирүү, ошол ааламды башкарат деп билишкен алар. Болгондо алардын Кудай тааламга болгон ибадатында, сыйынуусунда проблема болгон.
түз сыйынышпастан ортомчуларды коюп, өтүп кеткен адамдарды урматтап, барктап иштеп, ошолорду улуктап отуруп ортомчу коюшуп алган. Анан келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй, ла иляха иллаллах дегиле. Аллахтан башка сыйынууга эч зат жок татыктуу" дегенде, бардыгы татыксыз, силердин о буттарыңар бар, жарабайт, түз сыйынгыла деген. Анан алар: "Ай, эмнени айтып атасың? Кой, бул шапаатчыларыбыз, бул ортомчуларыбыз" деп. Себеби билген, ла иляха иллаллахны айтканда бүт жанагы кылып аткан ибадаттарын жокко чыгарат. Ошондуктан карама каршы турган да болот. Анан Аллах Таалам да жооп берип атат. Юнус сүрөсүнүн 31-аятта айтып атат: "Айткын эй Мухаммад, ким силерге асмандан, жерден рызкы берип атат? Айтчы, сурачы ошолордон да. Угууну, көрүүнү ким берди силерге? Ким силерди жоктон бар кылып тирилтти? Ким силерди өлгөндөн кайра тирилтет? Ким ааламды башкарып турат?" Десе Аллах деп айтып атат. Факул афала таттакун. Эми анда коркпойсуңарбы ошо Аллах Тааламдан? Ошонун өзүнө эле сыйынбайсыңарбы? Эмнеге өзүнө гана сыйынбайсың? Айбадул кубур. Мына бүгүнкү күндө ошентип кабырларга айланып, мазарларды аралап кеткендер. Моюн алышат Аллах Таалам жаратуучу экенин, рызкы берүүчү экенин, тирүү экенин, ошол өлтүрөт, ошол тирилтет, ошол ааламды башкарат деп билген адам, мен ла иляха иллаллах келмесинде абалы кандай? Мындайча айтканда булар ла иляха иллаллах айтып эле жүрө берет дагы, бирок ширк амалдарды жасап жүрө берет. Бул деген сөз келменин маанисин түшүнгөн эмес. Келменин талабын, ичиндеги маани максатын билген эмес. Себеби мушриктер деле ошол адам кылган нерселерди кылып жүргөн мурунда. Өтө зарыл карасаңыздар, көңүл буруп түшүнүш керек муну жакшы. Мына ушундай ишенимде болсо дагы, Аллахка иман келтирип турса дагы, аларды Аллах Таала мушрик деп атады. Ушулар менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күрөштү, согушту. Алар биз Кудай дегенди тааныбайбыз, Аллах делем деген тааныбайбыз деген эмес мушриктер. Айттык го жогоруда, садака беришкен, ажылык кылган, умра кылган, ибадат кылышкан, кыйын күндөрдө жалгыз Аллахтын өзүнө гана жалынып жалбарган, деңиздердин арасында толкундарда калып калганда эч кандай ортомчу кылган эмес, буттарга сыйынган эмес. Ошондой болсо дагы булар динге кирген жок, исламга кирген жок. Ушундай ишеними дагы, садакасы дагы, ажылыгы дагы, умрасы дагы, жана ушундай ишенимде турса дагы, өздөрүнүн буттарын жаратпайт, рызкы бербейт, тирилте албайт, өлтүрө албайт, тек гана Аллах гана кылат, бул Аллахка гана таандык деп ишенсе дагы, ибадатын тунуп жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана арнабагандыктан булар мушрик бойдон кала берди. Ушундай түшүнүк менен. Валекин ал-амр ат-тани хуа аллади каффарахум ва ахалла димаахум ва амвалахум ва хуа аннахум лам яшхаду лиллахи битавхидил улухия. Булардын кемчилиги ошондо капыр болуп калыштыгы, мушрик болуп калыштыгы, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булар менен согушкандыгы, бардыгы кеп ошол кылган ибадатында жалгыз Аллахка арнабагандыгында болду. Ошо ортомчуларды коюп, кимде ким тавхид рубубия дейт, Аллах Тааламдын жалгыз деп, ошол өлтүрүүчү, ошол тирилтүүчү, ошол рызкы берүүчү деп прокко ылайык болгон сыпаттарды моюнга алгандан кийин, бул ясталзим деп коет. Улухияда да, ибадат кылууда да жалгыз Аллахтын өзүнө гана кылыш керек. Ал эми бир бөлүгүн Аллахка арнап, бир бөлүгүн башкаларга арнап, бул мушрик деген сөз ошол да, шерик кылат. Сага да сыйынам, бул жакка да көңүл бурам деген сөз. Шерик кылат, теңдейт. Кудайга жалым жалбаргандай башка нерсеге да жалым жалбарат. Жарантип адашкандар, чаташкандар, кантип мен ла иляха иллаллахны айтып атпайынбы деп, бирок ла иляха иллаллахны айтып атканы менен ла иляха иллаллахга каршы амал кылып атпайбы адам? Болгондо анын айтып аткандыгы түшүнбөй атат ал ла иляха иллаллахны. Ошол ла иляха иллаллахны айтып аткандагы маанини түшүнбөдү. Анан амалында ага каршы амалдарды кыла берди. Өлүктөрдөн жардам сурап, гайып нерседен жардам сурап, жиндерден, шайтандардан, Аллахтан башка нерселерден бирин үмүт кылып, анан кайра ла иляха иллаллахны айтып койсо, алактап калбайт. Айтып аткан сөз ошого ылайык амал кылыш керек. Мен мусулман болдум, моюн сундум, мен мушрик эмесмин деп бирок кайра эле мушриктердин амалын кыла берсе, кылып коюп, бирок мен мушрик эмесмин деп койсо болобу? Мурунку мушриктер Аллах Тааламга ишенсе дагы, алар менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушту, алар менен күрөштү. Алар солих адамдардан жардам сурачу эле. Ортосун жана периштелерден, Исадан, Исанын энесинен,
Озайырдан жана кээ бир аулиялардан ушундай ишенимдери үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды кабырга чыгарды. Алар Аллах тааламга ишенсе дагы, Аллах тааламды жаратуучу, рызкы берүүчү, аламды башкарып туруучу деп айтса дагы, андай ишенимдери аны актаган жок. Себеби булардын кылган ишинде, амалында ширк бар эле. Бүгүнкү күндө ушу кабырга сыйынгандар, даракка сыйынгандар, булакка сыйынгандар, отко сыйынгандар келип алып, аулияга сыйынгандар ширк эмес деп айтышкандар бар. Ширк деген сенин үчүн эмне десе, деген бул бир нерсеге сыйынып, сажда кылып, ошого рүкү кылып, ошондон сурансаң гана ширк болот. Ал эми жөн эле ортомчу кылып, ишенимде Кудай деген нерсе бар болсо, эмнени гана ортомчу кылсаң проблема жок ал нерседе деп түшүнгөндөр бар. Главный сен жүрөгүңдө Кудай бар. Ал эми булар жөн эле ортомчулар десе, анда мушриктердин дини туура ушундай болгон. Мурунку пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күрөшкөн.